inside of something real. Саламатсыздарбы урматтуу жалпы келечек турак-жай кооперативинин жалпы YouTube каналында көрүүчүлөрү жана катталуучулары, биз буйруса келечек кооперативи сиздер үчүн өтө чоң жаңылык, өтө чоң мүмкүнчүлүк буйруса Ош шаарына дагы филиал болуп ачылдык. Сүйүнчү туугандар, буйруса мына ушул Ош шаарына ачылганыбызга кечээ ачылдык, 18 май күнү ачылганбыз. Буйруса мына ушул бир айдын ичинде негизи ачылганыбызга бир ай болду. Официалдуу түрдө кечээ ачылдык. Ачылганыбыздан бери 2 айшигиз мындайча айтканда клиентибиз жазылган. Ошол инсандардын катарында бирөөнү биз силерге маек куруп берели, кандай максат менен, кандай жол менен алгандыгы жөнүндө сизге баяндап берели, сүрөттөп берели. Жүрүңүздөр. Буйруса достор, мынакей Ош шаарынан дагы эң алгачкылардан болуп үй алган Назик эжекебиз отурат. Назик эжекебиз, үйүңүз кут болсун, үйүңүз атайын майлуу сүттүү болсун, үйүңүз ар дайым той болсун дейли. Кандай келиңиз, кандай жол менен, кандай максатты алдыңыз өзү бүгүнкү үйүңүздө? Саламатсыңарбы? Дагы бир жолу. Мен бул үйдү алгачкы маалыматты өзүбүздүн туугандарыбыздан алганбыз. Алар былтыр 2020-жылы үй алышкан, силерден алган. Үй алдык деп бизге сүйүнчүлөгөндө кызыгып сурап, маалыматты туугандарыбыздан алып, күйөө балам мени очередке коюп, январда очередке турдук 2 миллион сомго. Майдын башында очередибиз жетти. Ошондо 4 ай убактында келди. Ошондо сиз күйөө балаңыз аркылуу эле алып калыпсыз ошондо, сиз консультацияга бардыңызбы өзү, негизи консультация барган жокмун. Мен өзү Ош областынын Нукат районунун тургуну болом. Күйөө балам Жалал Абадта жашайт. Бишкекте үй алышты. Күйөө балам аркылуу эле угуп калдым, кокустан эле. Ошондо сиз күйөө балаңызды алган, күйөө балаңыздын аркасынан эле сиз алып калыпсыз да? Ооба да. Ошолор себепкер болду. Чынында эле ошолор себепкер болуп калды. Шарттары аябай ыңгайлуу, жөнөкөй болгон үчүн бизге өтө туура келди. Жалаң уул балдарыбыз бар, уул балдарга үйлөрдү алышыбыз керекпиз, көчүбүз керекпиз деп Кудай буйрса мына уулума үй алып отурабыз. Сиз ошондо эжеке үйгө турганда канча баада турдуңуз, канча сомдук немеде келишимди канчага түзгөнсүз негизи биздин компания менен? 2 миллион сомго келишим түзүлдү. Ооба. Анын канча пайызын первоначальный төлөдүңүз? 4%-ны 80 000 сом төлөдүм. Вступительный взнос болуп калат. Вступительный взнос, ооба. Кайра эле 20 күн ичинде основной сумманы төлөйсүз 25%, бирок мен сразу эле, сразу эле бердик. Сразу эле бердик. Просто эми түшүндүрдү шарттарын күйөө балам телефондон эле. Мен да көргөн жокмун да, телефондон эле бүтүрдү да бул ишти. Даже күйөө балам менен өзмөз да сүйлөшө алган жокмун да. Бүгүн ошондо 19 майда бүгүн буюрса үйлүү болдуңуз, ооба. 2 күн 3 күн алдың эле үйдү таптык өзү. Кече мына воскресенье үйдү көрдүк. Понедельник жолдошум экөөбүз барып уже үйдүн мурунку ээси менен келишип сатып ала турган болдук. Бүгүн уже мына среда 2 күн ичинде бүттү. Документтер уже мага өттү. Азырынакей акчасын эсептеп берип атат. Аябай бат, оңой бүттү. Ошондо мындай да эже. Сиз кээ бирки адамдар өтө убакытты чоюп жүрүшөт да, кээ бирки үй очереди жеткен бирок үй таба алышпайчы. Сиз үй тапканда кыйналбадыңызбы? Канча убакытта үй таптыңыз сиз өзү? Үй тапканда кайсыл ким жардам берди сизге? Үй издегенде чын айтсамчы бир күндө толук чыккан жокпуз да. Биз өз Нукатта жашаган үчүн Ошко 3 жолу башка иштер менен келип атып эле үйдү көрүп кетелиң деп ага чейин Ош парктардан карап аттык дагы. 5-6 үйдө карадык, көп деле издеген жокпуз. Анан мына үй жактырдык, сразу эле алдык. Мына Ош шаарынын центринен жаңы элитка Келечек базарынын тушундагы жаңы түшкөн үйлөрдөн алдык. 4-этаж. Жакшы, ичи полный условиясы бүткөн, ооба. Обставлен. 1 комнаталуу үй. 1 комната, квадрат метр канча болуп калат экен? 46 квадрат. 46 квадрат. Ошондой тандаган үйдүн эжеке өзгөчөлүктөрү кайсыл жеринде, эмнеси менен, кандай өзгөчөлүктөр менен сизге жагып калды ошол сиз тандаган үйүңүз? Жаңы түшкөн үйлөр талаптарга жооп бере турган, заманбап. Квадратуралар да чоң. Эң негизгиси бизге райондагы маанилүү болуп атты. Биз деген райондон табылды. Центрден табылсыздар ошондо. Ооба, центрден. Эң центрдин ортосунан табылып турсуздар. Үй аябай өзүгө жакты.
негизи айтып коет өзү кыргызча пейилге жараша болот, пейилиңизден жакшы экен андачы. ооба, даже мына балдар айтып атат го, ачылышыбызга биз келдик, даже чакырган жоксуз, өзүбүз атайын келип сизге вообще баардыгы удачный болуп атат деп атат. Тем более доллар да түшүп атат деп калбаймынбы, доллар алдык го. Удачный болду, ооба. Кудай Анан буйрса. эжеке, мен сизге акыркы суроону берейинчи. Сиз айына канчадан төлөдүңүз өзү? 2 миллион алдыңыз, анын первоначальный 25% 4% төлөдүңүз. И биздин компания сизге канча акча берди сизге? Мен 500 миң 25% берсем, 1,5 миллионун компания төлөп берип атат. 75% биздин компания берди. Ошол Анан 75%. ар ай сайын 12.500 болот экен, эгерде 10 жылга бөлгөндө, ооба, 10 жылга бөлгөндө. Андан сырткары 2000 сом үстүгө акчасы бар. Эми бул ушул жерде иштеген балдарга какой-то айлыгына, бонусуна кетсе керектир, услугаларына. Кудай буйрса 10 жылга эмес 2 жылдардын расчетун алып атабыз. Кудай буйрса 2 жылда жапсак, ошондо 24 айга 2 миңден кошсак 48 миң эле 1,5 миллионго төлөп берип калабыз. Ошондо 48 миң эле акча кошуп калганда болуп калат. Ошондо катты өтө ыңгайлуу шарт да. Сизге ошондо өтө ыңгайлуу, ошол жагы чыгыптыр да көбүнчө. Ооба, анан бизге өзү негизи ишенгениңизге жакшы эле ишендиңизби? Анан кийин сиз ишенгениңизди мен өзүм барбастан туруп, көрбөстөн туруп, күйөө балам үй алган үчүн ошого ишенип эле бердим да. Негизи өзүм мисалга азыр эмнеге өкүнөм, өзүм барганымда дагынам кеңири маалымат алганымда, мен азыр 2 миллионго эле тургам да. Үйдү кымбатыраак алып атабыз. Мен ошондо эң патолог 2 миллион 800 экен, 2 миллион 800 миңге турмакмын да. Сиз ошондо биздин адамдарга сунуш берет элем, эми алуучуларга. Мага ошогон бардыгы эле эл ушундай дейм. Коркпой эле көбүрөөк эле тура бериш керек да, себеби жакшы үй алам десеңер кымбатырааган, коркпой көбүрөөк ала бергиле, алдабайт да. Сиз алган үйүңүз ошондо сиз биз менен долго түзгөндөн бир аз кымбат болуп калды ошондо. Бир аз кымбат. Канчалык кымбат болуп калды? 2 миллион 700 миң. 2 миллион 700. Ошондо сиз 2 миллион долбоордо биз акчаны бергенден кийин калган 700 миң жаныңыздан төлөпсүз да? Ооба, жанынан төлөп атам. Сиз ошондо биздин компания 100% ишенипсиз эжеке. Эми сиз калган элге кандай сунуш бере аласыз? Чында ишенсе болобу биздин компанияга? Азыр эле айттым го, ишенсин, алсын. Кудай буйрса, мына айтпайм, азыр 2 жылга расчет алып атабыз. Кудай буйрса, Кудай кааласа 2 жылда төлөп өтсөк, даже балким ага чейин дагы аракет кылып уже дагы очередке турайлы деп атабыз. Кийинкисине ошо күйөөм турат. Кийинкисинен, ооба, ушинтип сүйлөшүп атабыз уже эле. Анда ниетиңизде калса экен, ооба. ниетиңизде жакшы экен, ниетиңиздер жетиңиздер. Рахмат сизге. Эми бул Силерге да рахмат. Мына биз үйлүү болуп отурабыз. Үйлүү болгон дагы эмес, негизи өзүң көңүлүңө жаккан үйлүү болуп атабыз да. Эптеп үй албай атабыз да. Көңүлүбүзгө жаккан аябай сонун үй алдык. Чын деле жакшы үй алдык. Рахмат эжеке. Дагы бир жолу үйүңүз кут болсун эжеке. Сизге дагы бир жолу ушул үйүңүздө жакшылыктар гана болсун дейли. Биз ушун менен сиздер менен жыйынтайбыз, сиздер менен кайрлашабыз. Буюрса сиздер дагы үй кааласаңыздар, үй алыңыздар келген болсо, биздин келечек кооперативине коркпой эле кайрылсаңыздар болот. Буюрса сиздердин максат коюп берүү ниетинде сиздерге биз үй алып бергенге ар дайым даярбыз. Бизге кайрылыңыздар.